Аялынан арызданып, аялым хуник, аялым семирип кетти, фигурасы башка, мурда башка болчу деп ар нерсени айтып былжыраган эркектерге эскертүүм. Ал атасынын үйдө кандай сонун кыз эле да. Көз тийбесин, көз тие турган даражада сулуу, көркөмдүгү, фигурасы баардыгы сонун кыз эле. Бирок ал кимдин үйүндө семирип кетти, кимдин үйүндө хуник болуп кетти, кимдин үйүндө өзүн карабай калды, кимдин үйүндө канчалык айырма түрдө эмгектелип калды. Сораштырыш керек да. Атасынын үйдө атасы тапканды жеп атат эле. Кээ бир иштерди кылса кылат эле, болсо кылбайт эле. Эркиндик бар эле, сонун эле бардыгы. Атасынын үйдө төрөгөн жок, сенин үйүңө келип төрөдү. Ошо семирип кетти, хуник болду, чачы төгүлүп атат. Мага жакпай калды. Семирип кетти, басып өлтүрүп койсо не кылам деп аткан эркектер, ал сиздин үйүңүзгө келип ошондой өзгөрдү. Сиз ушундай шарт бериңиз, ал мурдагы абалына кайтып келсин. Сиз ага ошончолук эркиндик бериңиз, керек болсо акча бериңиз, мурдагы фигурасын тиктеп алсын, сактап алсын. Иштери күйүлүп калган, бир тишин каратайын дебейт кээ бирөөлөр. Ден соолук оор абалда, өзүн сонун карайт, бирок аялымчы? Өзү сонун кийинет, бирок аялга бир жаңы көйнөк алып бердиңби деген суроодо ойлонуп калат. Ошондуктан сиз бериңиз, сиз кылыңыз. Бардык мүмкүнчүлүктү бергенден кийин дагы өзгөрбөсө, дагы кайра семирип кете берсе, дагы кайра хуниктешип кете берсе, анда айтсаңыз болот, бир нерсе десеңиз болот. Бирок мүмкүнчүлүк, эркиндик, акча эч нерсе бербей туруп арыздануу бул туура эмес.